Салам радиосында жаңылыктар. Саламатсыздар угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Кезекте жаңылыктардын чарылышы аны менен мен Сезиман Жураева тааныштырам. Кадамжайда жол кырсыгы катталды. Кечээ 17 августта Кадамжай районунун Айрыбас айылындагы жол тилкеде 2 автоунаа кагышты. Бул тууралуу облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда кырсык саат 18:30 чамасында катталып, анда Дэу Тико жана Mitsubishi Lancer үлгүсүндөгү унаалар кагылышкан. Кырсыктан 2 унаа тең жолдун четине чыгып кеткен. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кырсыктан жаракат алгандар жок экенин жана материалдык чыгым гана болгонун белгилешти. Учурда тийиштүү иш-чаралар жүрүп жатат деп белгиленет маалыматта. Кызылкыяда айыл чарба жармакеси өтүүдө. Бүгүн 18 августта Кызылкыяда айыл чарба жармакеси өтүп жатат. Бул тууралуу шаардык бийликтен билдиришти. Ага ылайык аталган жармакеге дыйкандар азык-түлүктөрдөн арзан баада сатыкка чыгышты. Ошондой эле Кадамжай районунан сырткары Ноокат Араван районунун дыйкандары да келишкен. Жармакеде азык-түлүктөн тышкары күндөлүк турмушта пайдалануучу буюмдар, кийим-кечектер жана окуу куралдар да дүң баада сатылууда. Дем алышта Баткенде жарык өчөт. 20 августта Баткен жана Лелек райондорунун аймагында жогорку чыңалууда аба чубалгарда оңдоп түзөө иштерине байланыштуу электр энергиясы өчөт. Бул тууралуу Баткен электр тармактар ишканасынан билдиришти. Маалыматта саат 8:00дон 20:00 чейин аралыкта төмөнкү район шаарларында электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурары жазылган. Алар Лелек районунун Толук айыл шаарлары, Сүлүктү шаарынын бардык кварталдары, Баткен районунун Дара, Кыштут, Карабулак, Карабак, Самаркандек, Актатыр, Аксай, Төрткүл жана Суу башы айыл өкмөттөрү. Ал эми Баткен шаарынын Кызыл Дөң, Чет булак, Кызыл жол, Базар башы, Булак башы, Тамаша жай, Келечек, Эмсо, аэропорт жана Сумуу кварталдары. Он 8 августка алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Салам радиосында жаңылыктар.